Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы Ош шаарынын тургундары, биздин Ак ниет аманаты YouTube каналыбыздын көрөрмандары, арыбаңыздар кайрадан кереметтүү, ордолуу Ош шаарынан сиздер менен амандашып турабыз. Урматтуу туугандар, бул Ош шаарынын кире бериши Фуркатка чейин, Т деп Котга чейинки жерлерде могу эки бетинде атайын жерлерди көргөзүп өтүп аткан жайым. Жер жок, базарга места жок, парковкага жер маселе ушундай дегендерге мына түз айдайбыз, түз. Много неме жок. Много жок. Ушкалы чола. Бул Т туугандар, Т деп коет. Оң жака кетсе Нариман аркылуу аэропорт, бүт грузовый машиналар, жүк ташуучу машиналар ушул оң жак аркылуу Баткен, Баткенден ары Тажикстанга чейин кирип кетет. Жакшы билесиздер. Аэропортко көбүнчө ушул жак менен катташат. Азыр жолун жакшы кылып оңдоп койду. Ал эми сол жака салса Фуркат аркылуу Кургой бар, Кургойдон солго бурса бир аз жүрүп Алайдан нары Иркештан Кытайга кирип кетет. Ал эми оңго жүрсө Ош шаарына кирет. Достор, бул Тда мурда светофор жок эле, азыр светофор кылып койду. Ана мына бисмилла, биз могул жаңы жолго түштүк. Тдан түз шаарга кирген жол курулуш керек деп жогорку кеңеште бир топ жолу көтөрүлүп, мына ушул маселе чечилип, Тдан түз шаарга кирген жол ачылды. Но деген жери бар туугандар. Буну биз баардыгыбыз кошо көрүп кете берели. Мен башта ойлогом, ушул Тдан түз Ош шаарына кирчү жол мындай түп-түз эле шаарга кирип кететкен, түп-түз эле ушундай трасса болсо керек деп ойлогом. Көрсө андай эмес экен. Азыр биз алдыда көрүп кетели. Негизи мына ушул жолду түз эле шаарга кире турган, бул жагы ошол Ошский райондонбу, Ошский райондан чыгып калат, ХБК менен Ошский район ортосунан. Кыскасы ошол жерге түз эле ушул махалла деп коебу, айылдарды, жер үйлөрдү ортосун жарып өтүп, ушундай трасса кылып койсо, бир топ жол тыгыны жоюлат эле да, достор. Азыр көпчүлүгү эле Ош шаарына кирген, ушул Ош шаарынын коноктору, жарандары, башкалар азыр сол жак менен арка аркылуу жанагы эле областной больницанын астынан жол тыгынга ушул күбө болуп кирип барат да. Ошон үчүн кошумча шаарга кирчү жолдор болсо бир топ эле жакшы болот эле. Эми Кудай буйруса мына ушул жерден уже башталат да, солго оңго дегендей солго барат экенбиз. Ушундай башталат. Азырго бул жакшы эле жол болуп атат. Азыр бир аздан кийин кадимки эле эски жол болот экен. Ал жерде дагы тротуарларга чыгып алгандар, башкалар ушундай нерселер бар да эми. Же болбосо илгертен жашаган жолго жай берген эмеспи, ушундай да кыскасычы. Ушундай достор, биз азыр Ош шаарын балким сагынгандар үчүн, Ош шаарына көптөн бери келе электер үчүн, Ош шаарынын тургундары алыста мигрант болуп көп жылдап иштеп жүргөндөр үчүн, эң негизгиси Ош шаарынын мэрия аппаратына жардам болуп калсын деп 2-3 күндөн бери ушундай видео тартып бөлүшүп аттык. Азыр дагы мен атайын дагы бөлүшүп кетип атам. Жакшы, бирок мына жолдун четинде тротуарлар өз ордунда. Анан лотоктор, мына суу кетчү лотоктор, жашылдандырууга места калган, бирок кээ бир жерлер мындай трансформатор местасы турбайбы бул жерде. Ушундай анча-мынча дагы иреттей турган иштер бар экен, достор. Мына тротуарлар акырын келатат. Толук бүт элек. Бирок Кудайга шүгүр. Жок дегенде ушул жол ушундай бойдон кетсе жакшы болор эле да. Азыр онол жерге барганда бир топ эле жол узкий болуп, кыскарып, машиналар дагы зуу өтүп кете тургандай эмес экен да. Мурда могул жер бийик болчу экен, караңыздар, жолду ылдый, бир кыйла ылдый түшүрүп
жаңы жолго шарттарды түзүлгөн экен. Эми бу жерде Жыш айыл экен да, Жыш район экен да, мындай айткандачы. Калктын саны көп окшойт бул жерде. Население көп экен да. Эми ушул Ош шаарындагы тургундар деле тротуар бүт эле окшойт, чоң жолду баскан жаш балдар. Ушул Ош шаарынын тургундары деле, мисалы Ош шаарын өнүгүш үчүн, мисалы мэра менен сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп, договор кылып, эгерде ушул бир кандайдыр бир жери шаардын кызыкчылыгы үчүн керек болуп аткан болсо, алар жөн эле курук эле жерин алып коюп унчукпай койбойт да туугандар. Бир жерден жер берет, жер бөлүп берет. Эгер үйүн берген болсо, жаңы ипотека салынып аткан домдордон квартира берет, башка кылат. Кыскасы курук калтырбайт мамлекет деген. Так, баягы эле башталды достор. Мына кичине өзүнчө эле бир магазиндер, базарчиктер башталган жерде жол тыгыны, пробка, автостоянкалар, белгиси жок стоянкада, мындай автостоянканын белгиси жок. Жолдо соода, бул жерде чоң мечит бар экен. Кыскасы мына ушул баягы эле чоң жолдордун бири болуп саналат бул, себеби чоң жибек жолу, улуу жибек жолунан келаткан, Бишкектен трассадан келатып эле шаарга кирип кетчү жол. Бирок мына акырын кирип келатып, мындай узкий болуп карагыла уже. Машинаңдын бир балону асфальт болсо, бир балону уже тротуарга чыгып айдайсың да, айла жок. Сага мына. Кудайга шүгүр, мына снос деп кетиптир. Так, 6 метр кириш керек экен. Ойбой. Бунер 10 метр дейт, мынаке 11 метр дейт снос. Көрдүңүздөр, ушул жолду чоңойтот экен буйрус, Машалла, машалла деп туралы. 13 метр дейт, 13 метр дейт мына. Түзүк мына жалат болуп отурган аталар. 11, 14 метр дейт, 12 метр. Бардыгын жазып коюптур туугандар. Королоруначы снос деп. Мынаке 10 метр, 10 жарым, 11 метр бүт жазып коюптур оң жагына. Ал эми сол жагында жок экен. Мынаке бардык 11 метр, 10 метр деген бул не дегени? 10 метр деген турбага чейин барып калат экен да, газовый турба турат. Ошондо чыныгы трасса болот экен да, Ош шаарына кирчү трасса болот экен да. 13 метр дейт. Бардыгын жазып коюптур туугандар. Кыскасы бул жер өзү бир тараптуу жолго эле кызмат кылганга шарты бар экен да. Бирок азыр эки тарапка уруксат берип койгон, кысылып, эптеп каттап турганга болот. Бирок көрүп атасыздар, мынакей. Өтө таар жол да. Өтө таар жол. Бул мындай жөн эле ички жолдордун катарына кирбейт да. Бул жолдун кызматы, оңго барабыз. Кызматы негизи солго даже мүмкүн эмес экен. Кызматы бул трасса жолдордун кызматын аткарып атпайбы? Чоң трасса, Ош шаарына кирчү чоң жолдордун бири болуп атат. 3 жол бар экен Ош шаарына кирчү. Сол жак Кургой арка аркылуу, оң жактан Нариман ХБК аркылуу, ал эми мына так эле ушул центрге кирип барчу ушул трасса болуп саналыш керек да, ушул жол ушундай аткарылыш керек. Мына ушундай кенен болсо, мына жок дегенде эки полоса, эки тилкелүү, эки тараптан ушундай жол болсо, ошондо кеңир болот. Анан мындай повороттор да көп экен да, ушул нерселерди да бир эске алып, болушунча түзүрөөк кылганга, анча-амча жерлерди, анча-амча королордун ортосунан баягы жиреп жарып өтө тургандагыдай өтө бериш керек. Эгерде мына жерден оңго бурган болсок, ХБКга кирип барып калабыз. Азыр бир аз ал жерден барып туруп Ошскиден чыгабыз. Анан достор, мен азыр сиздер менен болушунча көргөзүп, бөлүшүп кетип атам. Бирок менин сөзүмө ушул үйлөрдүн ээлери, чакан сода борборлор, камок, магазин, ушундай кыскасы ушул жерде тургундар жаман көрүшү мүмкүн. Бирок бул Ош шаары, кыргыз мамлекети, мамлекеттин мыйзамы, бул мамлекеттин мыйзамын тебелеп кетпестен баардык нерседе мыйзам бийик туруш керек да. Көбүз ойлогонбуз да туугандар, көбүз ойлогонбуз. Бул кантип эле бул Ош шаарын, Бишкек, Жалал Абад шаарын, деги койчу Жети Дубанды,
кыргыз мамлекетин иреттеп тартипке келтире турган баардык момундай өз иретине келе тургандагыдай кантип эле иш болуп калсын, аны кыла турган ким келмегиле. Келгенdim эмне 5-10 сом акча менен оозун жабам да деген ушундай ой менен биз жашай бергенбиз да, жерлерди басып алып, королорду чыгарып, бир мамлекет үчүн, өлкө үчүн, мамлекеттин жарандары үчүн кызмат кыла турган чыныгы татыктуу бийлик келишин эч ким күткөн эмес да. Эч ким күткөн эмес. Мына азыр Кудайга шүгүр көрүп атасыздар, чын дүйнөсүнөн, жан дүйнөсү менен, мейли мынак менен барып туруп буруп келели да. Кызмат кыла турган ушундай бир элдик, элдин баатырлары, бийлик өкүлдөрү, мамлекет башчыларыбыз ажоодон тартып ылдый карай шаар мэрлерине чейин Кудайга шүгүр аракет кылып атат. Дагы аракет кылчу көптөгөн өлкө башчылар көп. Мисалы эле ошол район акимдери бар, кээ бир шаарлардын мэрлери бар, эң негизи айыл өкмөттөрү бар. Айыл башчылардан тартып аракет болуш керек. Айыл башчылардан жогору карайт туугандар. Так, мен ол ХБКга чейин барып көргөзүп кетким келет. Мына карагыла, мен өткөндө бир келсем, мынакей машалла. Ол дом өз местасына мынтип чыкытып салган, көрдүңүздөр, кызылсыздан чыккан эмес, караган. Эми мына үйлөрдү карагыла. Жайрабай дейбиз да, жайрабай да. Мына каралачы, могул жерде кафелер толтура болчу. Дадабай ата, анан дагы бирдемке, кыскасы кафеде бардык эле. Ушу биз кыргызстандыктар ушул оокат жеп эле, тамак жеп эле жата бере тургандагыдай бардык эле кафе салып иштеген да. Чакан бир клиникалар жок, больницалар жок, өндүрүш жок, производство дегенчи. Биз өндүрүшкө басымдуулук жасабай атабыз. Мына ушул чоң кафе салган, баня салгандар деле мисалы да, ушул каражатына кандайдыр бир мамлекетке өндүрүш алып келчү бир чакан фабрика, чакан ишканаларды салса болот да, ошол эле каражатка бүтөт. Жок, биз баардыгыбыз эле кафе салабыз, баня салабыз, адамдардын курсагын тойгузабыз. Эми карын тойгон жакшы. Бирок элдин көбү көчөдөн тамак ичип калганы өкүнүчтүү болуп атат да. Шаарлыктардын көбү мисалы көчөдөн тамактанат, үйгө тамак заказ кылып жейт. Биз эркектердин көпчүлүгү ушул кыймыл аз болуп, домашний тамактарды жебестен көчө тамактарын жеп, ал көчө тамактар кандай даяр болот, нерден мындай разборот алсак да болот. Ушундай бир эмелерди кылып, анан курсактар, иштер ушундай пайда болуп, баардыгыбыздын ден соолугубуз слабыйлашып, маселе жаралып атат туугандар. Мына ушундай достор, мекендештер, эми балким ашыкча сүйлөп кимдер бирөөңүздөрдүн кыжырыңыздарга тийип аткан болсом, алдын ала кечирим сурайм. Бирок биз багы Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду көбүнчө ушу бейтаптар менен иштегендигибиз үчүн көп ден соолук боюнча кайрылат да. Туура эмес азыктанып, туура эмес тамактанып, мөөнөтү өтүп кеткен тамактарды жеп, отравление болуп, ушундай тамактардын айынан баягындай оору топтолуп акыры жарылып, анан бизге кайрылып, анан биз сыртка алып барып, Индия, Турция, Россияга алып барып дарылап келип атпайбызбы? Ушул нерселердин көбү мисалы көбү эмнеден келет? Туура эмес тамактангандан келет, туура эмес дарылангандан келет, туура эмес тиш дарылангандан келет, гигиенаны сактабагандан келет, достор. Бул оору жөн эле, түз эле, жакшына эле жүргөн адамга кайдан жоксун? Ошо өзүбүз жаратып алабыз да. Мына ушундай, ушундай чоң кафелер снос болуп аттыр. Жаңы эле бүткөн кафелер окшойт. Мына карагачы, мына жаңы эле бүткөн кафе болуп чыккан. ХБК кичи шаарчасында жүрөбүз. Мен кече күнү Юго-Восток кичи шаарчасында бир кыскача сөзүмдү сүйлөп келдим. Дадабай ата кафе эмне болуп экен да, мына бир күнү таппай жүрдүм эле ушул жер экен. Юго-Восток кичи шаарчасы десем сөзүмө баягы комментарий беришиптир да. Снос 3.30 дейт. Снос 3.30 дейт. Анан бул
микрорайондун кыргызчасы кичи шаарча болуп, кичи район, кичи шаарча болуп аталат да туугандар. Ошого ар бир сөзгө комментарий берип атасыздар. Балким анча-мынча жерде мүчүлүштүп кетип аткандар туура кабыл алып, туура жагына түшүнүп кое бересиздер. Ушундай достор, мен кайрадан Оршский район аркылуу келечекке чейин көргөзүп кете берейинчи. Анан ол Оршскийде дагы ол жерде базарчиктер бар, билесиздер. Бул жер илгертен базарчык болуп келген. Илгертен движение көп. Ушул жолдун жээгине эле кечкисин тамактарын алып чыгып сатышат, башка жана башка дегендейчи. Мынакей. Будан 7-8 жыл мурда ушул Оршскийде бир кемпир бейтап бар эле. Ошол бейтаптын көп атасын алдык элек бир кемпир апанынчы. Мол оң жакка түз кеткен болсо, мебельнийлер бар, ушул жакты дагы бир күн убакыт болсо көргөзөм. Негизинен ушул мэр өзү барып көрсө жакшы болот, көргөндүр балким. Азыркы жаңы мэрибиз Жалал Абадтын тургуну Жеңишбек Шермаматович Токторбаев азыр өтө аракетти жасап атат, көрүп атасыздар. Президенттин түздөн түз тапшырмасын алып келип, не деген мыйзамсыз иштерге өзүнүн эрктүүлүгүн, күчүн көргөзүп, тазалыгын көргөзүп аракетин жасап атат. Ооба, көбү жазып атат. Манас ата кафесине туура эмес, мыйзамсыз Манас ата кафесине уруксат берип койду депчи. Балким толук түрдө ал жерде кагаз түрүндө уруксат бериле электир. Аны дагы бир көрөт, барып жайынан көрөт. Негизинен сот чечим чыгарат. Соттун чечиминин негизинде Манас ата кафеси дагы бир жаңысыл болот. Туура кызылсызга чыгып кеттир, көрдүм кече күнү. Туура убагында кардарларга өтө орой мамиле жасаган. Туура көп кемчиликтер бар. Так, бул элдик Мегаком компаниясы. Мына бул жерден Оршскийден башталат снос. Карагыла эми мен өткөндө ушул жерден көргөзүп кеттим эле, кечирээк эле, азыр дагы бир көргөзүп өтөйүн. Мынакей домдун астына эми баягы Кытайда ушундай да. Чоң имараттардын астына эле ушундай зонтик кылып, навестерди куруп эле, ушундай бирдемкелерди салып эле, салаңдатып, салбыратып, кээ бир жерлеринде. Индияда да ушундай да. Ошого мына азыр Кудайга шүгүр дом мына караңыздар. Сонун болуп ачылып, жакшынакай эле болуп калыптыр го. Могул жерде Мейсон деген чоң кафе бар эле, асты летный эле. Ага жетпей Куликовский шириндик эмеси бар эле. Мына бул жакта баардыгы эмне деп турат? Салондор, жана башка эме толтура кафелер бар болчу. Ал эми бул жагында, сол жагында жаңы дом курулуп атат, достор. Жаңы дом өзүнүн ордуна кызылсыздан чыкпастан мынакей ушундай эле болот да негизичи. Анан астынан эле кийин башталат. Жөндөн эле булар курулбайт да, мынакей иш болуп атат. Машалла. Иш жүрүп атат, өтө кызуу жүрүп атат. Снос өтө кызуу жүрүп атат. Булар жөндөн эле астына курулбайт да, булар эмне кимден уруксат сурап келди дейсиз? Булар эмне өзүнүн атасынан же кошунасынан уруксат сурамак беле. Булар барып эле ушул 5 жыл мурдабы, 10 жыл мурдабы мэриядан, балким ошол эле архитектурадан, балким ошол эле сностон, балким ошол эле мэрия аппараттан уруксатты алып, кагазды алып, биртке жол жобосун кылып бизге караңгы болот да. Анан уруксатты алып келип, анан биткен налогун төгүп, ушинтип иштетип келишкен да, бир 5-10 жыл. Анан азыр снос кылып алып атат жаңы мэр келип. Булардын көз карашы кандай болуп атат билбейм, балким жаман көрүп тилдеп аткандыр, бирок Кудайга шүгүр эле кылыш керек. 10 жыл ашык иштетсеңиздер керек. Кече күнү көпчүлүк комментарий жазып атат. Бул чакан ушул дүкөнчөлөр, камокчолор, ушулардын ээлери бул жөн адамдар эмес, карапайым эмес, булар баардар адамдар деп. Туура. Ойбо, эмне жерде арка дом бар эле. Буну дагы бузуп атыптыр го.
Массага. Бул дагы те чоң эле наракта турган домго улап бери салып алган да. Булар кантип салышкан, урматтуу туугандар. Ош шаарынын тургундары, ар бир көрөрман, көрүүчү, эл арасында эл жакшылары, келиңиздер бир мындай ой жүгүртүү, ой пикир калтырып, комментарий калтырып, бир балким акылдуу сөздөрүңүздөрдү жазыңыздарчы. Балким ушул видеолорду дагы да мэрия кызматкерлери аппарат көрүп калган болсо кандайдыр бир жардам болуп калаптыр. Кантип булар учурунда кызыл сызыкка чыгып алганды ойлойсуздар? Биринчи сиздерге суроо болсун. Кантип ушундай кийилтеген чоң мына имараттар ушунча расход кылып, ушунча каражаттарды сарптап, ушундай чоң имарат, кафелерди салышкан кызыл сызыкка кантип, кандай эрк менен булар салышканды ойлойсуздар? Сиздердин жеке оюңуздар, туугандар, айтыңыздарчы. Ким кандай ойлойт? Ой пикир калтырыңыздарчы. Бул жөндөн эле мындай чоң курулуш мамлекеттин жерине салыш кыйынбы дейм да. Эгерде кызыл китеби жок болсо тем более же арендага алып салышканбы, же кандай болгонду ойлойсуздар? Эми болгону мындай ичиң ачышат да, чоң кээ бир курулуштар бузулуп атса, буларга деген өткөндө айттым го, кээ бири кредит алып, карыз алып, акчага отуруп, болгон барчылыгын сарптап, ушул эмелерди, курулуштарды салган да. Анан эми бүгүн баягындай чыгымга учурап, зыян тартып, кайра снос болуп буздурулуп атат да. Эми балки мактап койгондор өздөрүнө. Баары бир кимге пайда, кимге зыян да эми. Бирок шаардын өнүгүшү үчүн туура эле болуп атат. Бирок кээ бир иштетип аткан адамдар үчүн дагы мындай ичиң ачышат да кээде. Үйүнүн эле көчө тарабына 2 бөлмөлүү чакан ушул мындай 4 дубалды көтөрүп эле үстүн жаап коет. Арендага берип 5-10 миңге отура берет. Пейлге жараша заман болду негизи. Эл өзү пейлиги ушунчалык эме болуп кетти да. Эми мо жаңы мэрибизге көз тийбесин, сөз тийбесин, Аллах Таала жүрөгүнө ыйман, хидаят берген болсун, ден соолук берген болсун. Эң негизи командасына жүрөгүнө ыйман берсин, жакшы жолдон адаштырбасын, жаман жолго салбасын. Ушундай кеткен болсо, Ош шаары жакынкы жылдарда, жакынкы айларда өтө чоң бир өзгөрүүлөр пайда болот. Мен жогоруда жанагы снос болуп аткан жерлерди көргөзүп өттүм го. Ошол жерде туугандар дрон менен көргөзсөчү. Мен өткөндө бир дрон менен көргөзгөн эмесин көрдүм. Мына жолдун сол жагынан могул жерге чейин аралыкты көрүп атасыздар. Примерно канча метр деп ойлойм. Бул жагы 8, нарагы 8 болгондо 16 метр деп коеюн. Ошол лотоктон снос болуп аткан домго чейинки аралык кеминде 10 метр, 16 метр бар экен да. Ушул жолчу эле бар экен да. Мына ошол чоң жолдон те домдун астына чейин, түгүнө чейин ушул кадимки эле ушул трассача эле бар экен. Ошончо жер жөн эле турат экен да. Эми мен жеке сунушум, мисалы ошол снос болуп аткан жердин баардыгын жашылдандыруу кылып берген дагы туура эмес. Тротуарды ошол жака жылдырыш керек. Чоң жолдун эки жагына, эки бетине 2 метрден дагы кошуш керек, бирден полоса кошуш керек. Жок дегенде, могул жол четинде турган машиналарга, булар эми мыйзамсыз турса деле баары бир коюп алат да. Ошолорго жок дегенде парковка болуп кала тургандагы 2 метр могул трассага жол кошуш керек. Лотокту киргизиш керек, тротуарда киргизиш керек, жашылдандырууга деле место калат ошондо делечи. Ушундай достор, биз кайра эле жол тыгынына учурап турабыз. Мына центральный борбордук мечит Зайнабидинова көчөдө. Ушул маалда баардыгы көпчүлүгү жумуштан чыгат. Дагы азыр эртерээк жумуштан чыккан учур, иштен кайтып үйлөрүнө кетип аткан учур. Ушул убакта Ошто, эми бир эле Ошто эмес, эми көп жерде Бишкекте деле ушундай жол тыгыны бар, бирок ар бир шаардын жол тыгынын жоюу үчүн кандайдыр бир механизмдерди иштеп чыгып,
кандайдыр бир кошумча жолдорду салып, жолдорду кеңейтсе бир кыйла жеңилдейт эле да. Жол тыгыны жоюлат эле. Адамдын эң кымбаты бул убакыт да. Убакытты уттурбашыбыз керек. Бирөөнүн убактысын жебешибиз керек. Бирөөнүн убактысын албашыбыз керек. Мына ошол көпчүлүктүн убактысын алып аткан балким ошол онул жол четиндеги автомашиналар, парковкада турган машиналар, ошол эле жанагы жолдун жээгине куруп алган магазиндер, кафелер. Эмнеге кафелер, эмнеге магазиндер деп ойлойсуздар? Себеби ошол кафеге, магазинге кардарлар барат. Адамдар машиналарын жолдун жээгине коюп алат. Ошол жерде ызычуу, анан жол тыгыны жаралат, достор. Кафе менен магазиндердин жол тыгынына кандай тиешеси бар деп ойлошуңуз мүмкүн да. Тиешеси албетте бар. Ошондой, достор, мекендештер, менте Фуркаттын кире бериши Тыдан баштап мына жанагы Ош шаарына караштуу да махалле деп коебу. Ошол жерлерди кыдырып, жол Тыдан түз кирген жол аркылуу Ошский ХБКга чейин барып, мына азыр келечекке чейин келип калдык. Бүт баарын көргөзүп келатам. Кайрадан эле айтып кетер элем, ошол Ош шаарын сагынган жалпы мекендештерге, бир туугандарга, сыртта алыста жүргөн Ош шаарынын тургундарына мына ушундай, достор, мекендештер, жалпы Ош шаарынын тургундары Ак Кеме, Соода борбору жана Ак Кеме чоң ушундай бир турак жайын көрдүңүздөр. Ош шаарында өзгөрүүлөр өтө көп. Бир 5 жыл мурда эле, бир 3 жыл мурда эле жада калса. Мына ушул көчөдө эң бийик имараттардын бири мына Рамазан эле. Рамазан соода борбору эле. Азыр Рамазандын жак өбөлүнө ушундай керемет домдор түшүп, үйлөр түшүп, сонун бир Ош шаарына көрүп берип турган учуру. Караңыздар, тиякта турат, могул жакта турат. Эми бул шаарга домдор курулуп атканы жакшы. Бирок ушул дом курууга уруксат берип атканда дагы биринчи автопарковкасын эске алыш керек да. Ошонун ген планын чыйып, мисалы подвалында 1, -1, көбүндө -1 эле подвал парковка болот да. Ал эми -1 ушунча квартирага парковкага жетиш бере албайт да. Ошого -1, -2, -3кө чейин 3 кабаттуу парковканы кылыш керек. Ошол жердеги жашоочулар, машалла, автобус, маршрут күтүп отурган кандай гана керемет, Ошол жердеги жашоочулар, келген коноктор, бүт кыскасы көбүнчө машина менен келгенде көчөдө калбаш керек да. Ошол парковкага кире тургандагыдай шартты түзүш керек. Ушундай шаардын ортосунда дом курулуп атат. Машиналарына биринчи шартты түзүп бериш керек, туугандар. Ал эми Ош шаарында дагы бир эң чоң өзгөрүүлөрдүн бири мына 2024 жылы ачылды окшойт го, же 2023 ачылды болду экен. Колдонууга берилген жол үстүнөн өтмөк жолу, көпүрө, айланма көпүрөсү өтө кооз көрүп берип турат. Болгондо дагы центрде сонун жерге салынган, 4 бурчундан 4 чыгуучу жана лифтер, улуулар үчүн, жаштар үчүн лестницалар баары курулган. Ошто мына көрдүңүздөр, кадимкидей троллейбус жүрөт, туугандар. Троллейбустун кетип атканын азыр көрдүк. Бул байыркы 3000 жылдыгы бар Ош шаары, туугандар. Не деген шаар болгон, карагылачы, не деген шаар болгон. Бул Ош шаары болуп айтылат. Байыртан бери бул жерге Орто Азиядан келип, конок болуп, эс алып, как турист катары келип, ушундай бир бул жерге келип кетип турушкан, туугандар. Бул жер келечек соода борбору турак жайы.
Мына ушул Ош шаарынын көрктүү болгон Ош шаарынын азыркы абалына чындап эле мышык ыйлайт да, карагалачы. Эми боз чаң каптап турат үстүнөн. Туман каптап турат. Машиналар, бир таза машина көрүп атасыздарбы? Мына баардыгы чаң. Кече мойкадан чыксаң бүгүн чаң. Неден болуп атат ушул нерселерчи? Шуну ойлоп чыгыш керек. Мынакей троллейбус. Сонун күндөр, студенттик күндөр сонунда. Биз Жалал Абадта троллейбус жок. Автобус, маршрутта жүрүп окуп калдык. Деген сонун күн. Ушул күндүн өзү эле мындай тарбияда. Ошого туугандар, достор, ар бир көрөрман ой пикир калтырыңыздар. Комментарга бир Ош шаарына өзгөртүү киргизиш үчүн кандайдыр бир сунуш суроолоруңуздарды жазыңыздар, уялбастан, тартынбастан. Канткенде Ош шаарын өнүктүрсө болот. Канткенде Ош шаарындагы жол тыгынын жойсо болот. Канткенде Ош шаар эмес эле базар болуп калган Ош базарын, Ош шаарын айландырса болот. Канткенде бул байыркы Ош шаарына өзгөртүү алып келсе болот. Не кылса болот аны үчүн дагы да айткылачы. Ким айткандай, Бишкектин мэрына бир сын айткандай, бул Бишкектин смогту бир эмес эки баштуу мэр келсе деле жое албайт дегендей. Эми баардыгы стабилдүү иш болсо, жылыш өзгөрүү болсо керек. Көз коркок, кол батыр дейт. Москва деле бир жылда курулуп кеткен эмес. Дубай 50 жыл мурда, 50 азыр так 53-54 жыл болуп калды. 53-54 жыл мурдакы Дубай менен азыркы Дубайды салыштырсаң, жомок тем элечи. 54 жылда, 55 жылда Дубай шаары дүйнөдөгү эң боз шаарлардын катарына кирди. Мына буюрса бүгүн жума күн, достор. Чын эле баарыңыздардын жумаңыздары маарек болсун. Окулган жума намаздары кабыл болсун. Биз дагы ушул Жалал Абадта жума намазды окуп алып чыктык элек. Бүгүн жума күнү Ош шаарына ажообуз президентибиз келип, бир жакшылык иштин башаатын баштап кетти. Буюрса бул 2025 жыл Ош шаарына өтө бир көңүл буруучудай болуп турат. Мына ушундай, достор, не дейбиз? Өнүп өсө берсин Ош шаары. Албетте, Ош шаары көпчүлүктүн жүрөгүнүн борборунда орун алган шаар. Анткени Ош шаарынан не деген жылдыздар чыккан. Азыркы легендарлуу жылдыздарың дагы ушул Ош шаарына келип жылдыз болуп анан кийин Кыргызстанга таанылган да. Анткени бул убагында ойбой 90-жылдары биз төрөлгөн маалдарда бир башкача шаар болуп турган экен да. Не деген адамдарды чыгарган бул Ош шаары. Жылдызындагы, баатырындагы, даткасындагы, депутатындагы, министр, президентиндагы кимдерди гана чыгарбады бул Ош шаары. Ошондуктан ар бир көрөрман, көрүүчү, Ош шаарынын тургундары шаарыбыздын өнүгүшүнө салым кошолу. Биз деле Жалал Абадта болсок дагы жүрөгүбүздүн бир кайсы бир жеринден орун алган Ош шаарын албетте жакшы көрөбүз. Келип, көрүп, эс алып, айланып кеткибиз келип турат. Себеби башкача шаар. Мына ошо биз сыяктуу эле ар бир кыргызстандык жаран, сырттан келген туристтер дагы Ташкентке барып эс алып келейинчи дей тургандагыдай Ошко барып эс алып келейинчи деген убакыттарга жетсин Кудай буйрса. Тынч болуңуздар анда эмесе, достор, мекендештер, аман болуңуздар. Видеону максимально бөлүшүп, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Биздин Ак ниет аманат YouTube каналыбызга подписацияны басып, катталганды унутпаңыздар.
жана биздин Ак Ниет Аманат коомдук фонду менен биргеликте жакшылык иштин жарчысы болуп жүрө бериңиздер. Биздин негизги ишибиз, кызматыбыз өзү элдин кызматындабыз. Негизи элдин иши менен биз элге кайрымдуулук тармагында жардам берип, ушундай достор, биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун негизги кызматы ошол жакырчылыкты жоюуга өз салымыбызды кошуу, муктаждарга көмөктөшүү, кайрымдуулук тармагынан жардам берүү. Ушундай кызматыбызды бир 7-10 жылдан бери аткарып келатабыз. Бирок кече ким бирөө жазыптыр, эмне политикага кызыгып атасыңар, учурда ушундай тартып калыпсыңар депчи. Политикага кызыгуу жок, бирок элге көбүрөөк пайдабыз кайсыл тармактан тийген болсо, ошол тармактан барып элге кызматыбызды кыла берсек деген ниетибиз бар албетте. Жакынкы август айында эле ушул жылы Жогорку кеңешке Сузак районунан 1 мандаттуу кандидатурабызды койдук. Албетте мамлекет үчүн, өлкөбүз үчүн, өнүп өсүп аткан өлкөбүзгө өз салымыбызды кошуп калалы деп биз дагы аракетибизди жасап келатабыз. Мына ошол негизде эле бул видеолорду тартып калдык достор. Кимдир бирөөгө пайдасы тийип калат, балким Ош шаарынын мэрына, жана аппарат жетекчиге, Ош аппаратына, же болбосо Ош шаарынын тургундарына пайдасы тийип калаттыр. Ошондуктан туура кабыл алыңыздар. Эч кандай бир жаман сындан алыс болуңуздар. Болгону азыркы өнүп өзгөрүп аткан, күтүүсүз өзгөрүп аткан Ош шаарына биз деле таң калып, анча-мынча мыйзамсыз иштерди сиздер менен бөлүштүк туугандар. Алыста жүргөн Ош шаарынын тургундары бир 5 жылдан кийин Ош шаарын көрөсүздөр, Кудай буйрса. Өзгөрүү чындыгында күтүүсүз өзгөрүүлөр болот. Мен айтты дейсиздер. Аябай өзгөрөт. 5 жыл эмес, 2 жылдан кийинки Ошту дагы тааныбай калышыбыз мүмкүн буйрса. Ошол күндөргө чогуу жетели. Сабыр кылалы, баардыгы акырындык менен болот. Москва дагы бир күндө курулган эмес, акырындык менен болот. Бирок өсүп аткан, өнүп аткан ушул мамлекетибизге, шаарларыбызга, өлкөбүзгө жакшына өз салымыбызды кошуп калайлы туугандар. Сын пикирден алыс болуп, жакшы сөздөр менен айтып, дем күч берип, Ош шаарынын жалпы тургундары, Ош шаарынын азыркы кызуу аракет кылып аткан мэрыны колуна кол, бутуна бут болуп көмөктөшүп, жардам берип, жок дегенде жылуу сөз, жакшы сөздөр менен жардам берип турсаңыздар, көрөсүздөр буйрса. Күтүүсүз Ош шаары өзгөрөт. Баардык эл күтүп атат. Мына мен жогоруда снос болуп аткан домдордун сырттарын, бүт фасадтарын ушундай кылып, жолдун жээгиндегилерди баарын ушундай бир кооздук алып келип койсо, карагыла. Ташнакай көрүнүп калат экен, кандай дейсиздер? Мына ушул снос кылып аткан жер ээлери дагы туура кабыл алып, туура түшүнүп, Ош шаарынын өнүп өсүшүнө өз салымыңыздарды кошо бериңиздер, ичиңиздер оорубасын, жаман көрбөңүздөр. Bunun баардыгы мамлекет үчүн, Ордолуу Ош шаар үчүн, жана баардыгы өзүңүздөр үчүн болот туугандар, эл үчүн болот. Бир адамдын кызыкчылыгы үчүн болгон жок. Ушунун баардыгыбыз туура кабыл алып, туура түшүнөйлү. Тынч болуңуздар, анда эмесе бул видеолорду дагы кайталайм, башкалар менен бөлүшүп, лайк басып коюңуздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.